Аргымак ачык акционердик коому Ташкөмүр Жалал-Абад каттамында бир топ жылдан бери ичмердүүлүгүн жүргүзүп келген. 12 майда өткөрүлгөн тендерда мыйзам бузулуп, башка фирма утуп кеткендигин айтышууда. Бизден общий 72 жылдан бери иштетип келатабыз. Анан быйыл ушундай бандай немелерге кабыл болуп атабыз да. Эми негизинен бул жерде бул тендерлердин бардыгы сүйлөшүү жол менен болуп жүрүшкөн. Biz hem anda жолго бара албай атабыз. Бүгүн өзүбүз аракет кылып, ошо айдоочулар менен чогулуп, сүйлөшүп, булар машинени жаңы машинени алышты. Стажы жакшы айдоочулар бар бизде. Ошолар менен жакшынакай катышайлы десек, бүгүнкү күндө ушундай мыйзам бузуучулар болуп атат да. Ташкөмүр Жалал-Абад каттамында 6 кичи автобусда 15 айдоочу эмгектенип келген. Аргымак ачык акционердик коому тендерден ута албай калгандыктан айдоочулар жумуштуз калышкан. Мына азыр бизде ашыгы 15-20 шофер ишсиз отурат. 15 күндөн бери. Булар кредит алып машина алган, бала сакасын багып отурушат дем булар. Бул ошо туура эмес деп эсептеп атабыз да биз. Бир адам барып текшерип, же техниканы, же автобазаны, же автобекетти барып текшерген адам болбоду. Тендер болуунун астында ошону текшериш керек экен, көрүш керек экен. Андай болгон жок да. Булар жеңиштен эле өздөрү эле нары бери кылып эле өздөрүнчө тендерди өткүзүп койду. Бул тендерди биз тааныбайбыз. Тендер башынан өткүзүш керек. Аргымак ачык акционердик коому ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү керектигин Ташкөмүр шаарынын тургундары да айтышат. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары бул көйгөйлөр боюнча аракеттерди көргөндүгүн билдирди. Ачык эле билинип калды. Алардын ошол тендерди өткөрүү жолдору, жол жобосу, мыйзам бузуучулуктарын анан губернатор айтты. Биздин эмени арыз-муңубузду карап, атайын комиссия түзүлүп, булардын иши аягына чейин өзү көзөмөлдөрүн айтты. Үй сайын эл каршы болуп, элдер даже токтотобуз дегелер маршрутун деп атыр. Булар өзлөрү маршруттарын коюп алыптыр, биздин маршруттар калып калган. Жалал-Абад, Ташкөмүр, Шамал-Сай бар, Шамал-Сай Кызылжары бар, Караваны бар. Ошол маселелерди биздин балдарды иштетпей, азыр жанагыда монополия болуп, жанагы өзү билип, өзү өтүгүн илип, ушактагылардын кылган маселеси экен. Тендерди өткөргөн транспорт жана жол министрлигин Жалал-Абад облустук башкармалыгы болсо, тендер өткөрүүдө эч кандай мыйзам бузуу катталбагандыгын билдирүүдө. 12 май күнү өткөрүлгөн тендерде 7 адамдан турган комиссиянын көзөмөлүндө болгондугун айтышууда. Оконбаевдин өзүнүн салакылыгы же туура эмес тарздебей койду да, ошол жердечи. Ошондон эле кетип калды. А эгер бал кое турган болсок, балда анда алыш керек эле алчы. А комиссия ошондой чечимге туура келди. Эч кандай мыйзам бузуу болбойт, бул тендердечи. Өзүнүн жобосунан ашыкча да кете албайсың. Кем да кыла албайсың. Бирөөгө муну алып берем, же алып бербейм. Андай болбойт. Бул комиссия 7 адамдан турат. Жободо өзү жазылып турат. Эгерде наразычылык жак наразы болсо, толук бир гана сот аркылуу чечилет депчи. Жободо ушуну жазылган. Аргымак ачык акционердик коомунун мүчөлөрү президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев менен да жолугушуп, тендер мыйзамсыз өткөндүгүн билдиришкен. Облус башчысы кийинки жумадан комиссия түзүлүп, текшерүү иштери жүргүзүлөөрүн билдирген. Ыйгарым өкүлү кече Ташкөмүр шаарынын жарандары менен жолугушту, өзүнүн кичике алдында. Биз да катыштык ал жерде. Ошол арызы боюнча тапшырма берди. Бүгүн биз азыр жана документтерин алып келип, жана жетекчиси документтерин алып келип берет, жана кагаз жүзүндө да транспорт жана коммуникация министрлигинен өкүл чакырып атабыз. Ошого тендерлер боюнча өкүлүн чакырып, ошонун катышуусунда жерде комиссия түзүп, мындай ушул жерде жерине да барып карай турган болду. Бу жерде дагы тендерный комиссиянын иш немесин карай турган болду. Айбек Исабеков, Замирбек Тойшубаев, Регион.